biraz da bolsa oylonуңуздар. Öz жан дүйнөңүздөргө кайрылып, жыйынтыктуу чечимге келиңиздерчи. Балаңыздардын азыркы үй бүлөлүк чөйрөсү, анын адебинин бекем болуп чоңойушуна туура келеби же келбейби? Балдарга жалган айтпа, алдамчылык кылба, зулум, орой болбо. Булар туура иш эмес. Минсең уят, күнөө, башкалар жек көрүп калышат деп айтышат. Бирок өкүнүчтүүсү, ушундай сонун насааттарды айткан кишилер бири-бирин алдайт. Ал тургай башкаларды жана ошондой эле балдарын да алдашат. Анан дагы эч кимге зыян келтирбегиле, ийкемдүү жана тарбиялуу болгула дешет. Ошол эле кезде өздөрү бул айткандарына карама-каршы иш тутушат. Бала менен ата-эненин ортосундагы байланыштын жоктугу көрүп баяндалган экен бул окуяда. Азыркы учурда ата-энелер көпчүлүгү эле жумуш иштеп кетип, балдарын карабай калган учурлар бар. Өзүбүздөн алсак баарыбыз жумуш иштейбиз, анан баланы экинчи орунга коюп коёбуз да. Эми дейт, бул жерде айтып атат, жумушту экинчи орунга коюп, балабызды биринчи орунга коюшубуз керек экен да. Темада туура эле өз караштарында айтылган деп эсептейм. Чындыгында акыркы күндөрү ата-энелер балага азыраак көңүл берет. Кош көңүл болуп калганбыз. Себеби материалдык жактан дагы камсызданганга туура келет да. Бир эле бала менен үйдө отура берет, дагы туура келет. Бирок ошончо кыйын болуп атса дагы кечинде жарым саат, 1 саат ар бир балага убак бөлүп тапса, аракет кылса болот. Балдар биздин келечек. Менин камсыз кылбастан дейт. Аларга тарбиялык жактарды көрсөтүш керек. Ата-энени көрүп балабыз ошондой чоңойду дейт. Анан балдардын алдында ата-эне мындай сүйлөгөн сөздөрүнө да маани бериш керек экен. Анан өзү айткан сөздөрүнү аткара билиш керек. Балдар, силер бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы китебин окуп чыктыңар, Ошол китептен силер эмнелерди алдыңар? Кана кимде кандай, эмнени түшүндүңөр? Китеп эмне жөнүндө экен? Кимде кандай ой бар? Кана Үмүтай? Мен бул китепти окуп чыгып көптөгөн маалыматтарды алдым. Снелман деген элдик мугалим көп иштерди жасаган. Жакшы дагы. Адахан? Мен бул китепте Кыям падышасын билдим. Кыям падышасы кыям бышырып элдерге келсе элдерге жарап калат, кийин чоң-чоң заводдорду ачат. Дагы кана. Назира? Бул китептин башкы каарманы Снелман. Снелман мурда эли үчүн абдан куюп бышып жашаган. Жана каармандар Кароке, Гүлбе, Кечил Макдональд, дарыгер. Жакшы, каармандар жөнүндө билиптир. Кана Улук мырза? Мен бул китептен Финляндия жөнүндө маалымат топтогом. Финляндия биринчи болуп өтө сазы өлкө болгон. Алар болсо азыр дүйнөдөгү эң бактылуу жана таза өлкөлөр. Кана Аруке? Залым Каракеп. Залым Каракеп Кечилдин таасири менен жакшы адамга айланып, Будай падышасы болгон. Кана Ариет? Гүлбе мырзатан жумуртка барып жыйнап сатып, азыр чоң-чоң дүкөндөрдү ачып жумуртка падышасы болуп калган. Жакшы. Азаматсыңар балдар.
балдарга жүк туура тарбия берүүнү, сабактарына көңүл бурууну алдык. Көптөн бери мындай тесттер тапшырбайт элек. Булар мен азыр бир чогуу сабак өтүп, сабактарына катыштым. Мында ушундай иш-чараларды, сабактарды көбүрөөк уюштуруп жүрөбүз. Келечекте мен балдарым үчүн ушундай нерсени көрө билейин, мен да даярданып барайын деп атай өзүм жеке катыштым. Өзүм алган жагым азыркы өзүңүз берген ата-эне тууралуу жакшы тема болду. Ата-эне качан гана ата-эне өзү тарбияланганда бала тарбияланат экен. Балдарыбызга келечекте жакшы тарбия берип, ошонун мындай ийгиликке жетишке биз жол ачышыбызды түшүндүм да. Рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Мен бул сабактан өтө жакшы таасир алдым. Кызыгып калдым, энди аракет кылып катышам.